Силер мени каяка сүйрөп баратасыңар. Сен Таттыбек Турсунбаевым чечинесиң деп кашайып. Ой, эже менен чечинем десем, о эже менен чечинесиң. Комната жок. Кана отурчу дегенде тып 20 жолу санашат дейт. Бүтө үшчүкөн алып алам дейт. Бокко тайгаланып кулап жатып калды. Ак көйнөгүнүн баары жапжашыл. Элдин күлгөнүн айтпа. Берки жакта отурган биз үчөөбүз күлүп сүйлөй албайбыз. Саламатсыздарбы, биздин YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биз сиздер менен көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Биз атайын бүгүн филармонияга келдик. Эмнеге десеңиздер, кыргыз эл артисти Келдибек Ниязовдон интервью алалык деп. 65 жаштан ашкандан кийин артты карап бурулуп калдым деген экенсиз. Азыр кандай сагай? Андан да ашып бурулуп калдык да. Ал мындай эми 65, ал 65 эми мына андан бери 10 жыл өтүп кетти. 75ке чукулдап калдык. Бул адам баласын өзү жараткан ушундай жаратат экен да. Ошол арттан сөз чыкканда тим эле селт этип бүт мойнуң эле үкүдөй бурулат да. Азыр болсо бүт денең менен бурулуп анан карайт экенсиң да. Анан я деген тамганы көп айта баштайт экенсиң да. Кулак кете баштайт экен. Көз кете баштайт экен, чач кетет экен. Өзү жашоо ошондой жаратып койгон экен да. Өйдө бир точкага чейин апарып анан акырын эле билгизбей алып жүрүп отурат экен. Азыр мына ошол үйдөгүсүнө чыктымбы, чыкканын жокмун билбейм, бирок мындай байкап келатам, ылдыйлап келаткансыйт. Ошол эми. Бүбүсара Бейшеналиева Таттыбек Турсунбаева менен таанышкан учурларды айтып бербейсизби? Бул 72 жыл. Кыргыз эстрадасында иштейм. Андай филармония жок. Могу Панфилов паркында конторубуз бар, жайкы филармония. Анан могуреки Туңгуш театры болуп азыр кароосуз калып турат. Ушул театр филармониянын кышкы филармония деп койчубуз аны. Анан тиякта да бир конторубуз бар, аяк. Шыгыл ошол үчөөнүн ортосунда эле темселеп жүрчүбүз. Анан Сирияга барат деп, ошол эстрада менен Бүбүсайра эже бийлеп барат деп, жанагы Шаршен Термичкиттин кантың бар деген там-та-та-та-там-та-та деген ошону бийлеп барат деп репетиция болуп атат. Эртең менен келебиз. Бүбүсайра эже келет, мындай ак пальтосу бар, кызыл өтүгү бар. Анан жоолук аябай салынса укмуштай татынакай көрүнөт да. Ушундай тыпылдап келет. Эми ал дүйнөлүк атактуу киши болгондон кийин токтотуп туруу деген жок. Бар даяр турушат музыка. А киши келип эле чечинип кийинип эле чыга калат дагы эле бийлеп анан кетет. Анан Чора кожом жарып жетекчи эшикке чыгып узатып анан кайра кирет. Анан ошентип атам бир күнү ошентип эшикке узатып чыгып эле анан кайра кирип калды. Чора кожом жарып кыйкырып, "Ой, Келдибек кайда жүрөт?" деп анан мен залда отургам. "Мен десем бир келип болдум" деди. Анан чуркап чыктым. Чуркап бияк короого чыккан жерде эшикке чыксак эле Бүбүсайра эже ары бери басып турган экен. "Эй, эженин үйүнө барып кой союп бер." Билет да мен кой сойгонумду. "Кой союп бер" деди. Макул дедим. Анан эле кетип баратабыз. Ушул мына Турузбекова менен чүйдүн бурчунан Дзержинскийге чейин жөө кетип баратабыз да. Эми ал киши ушундай бир калпта аттайт экен, тим эле зыңкыйып. Мен ушул кебетем менен шелпелеңдеп аркасынан жете албай келетем. Же сүйлөп койбойт. Кетип баратабыз. Дзержинскийден өткөндөн эле оңго бурулду, мен да бурулдум. Анан азыр деле турат ал үйлөр. Короого киргенде эле коймо арап атат. Анан 3-чү кабатпы же 4-чү кабат билбейм, же 3-чү го дейм. Чыктык. Чыгып кирсек, ошо кезде азыр бири да жок, операбилетте тактуу эжелер. Эмнегедир ошо кезде бир модабы, жемне баары эле орусча сүйлөшөт, тамеки тартып отурушкан экен. Анан эле кирип келди, анан тиги эже айтты, "Тиги койду сойгон эмени таап келдим" деди. Эми ошо кезде кой сойгонго киши жок экен да, ошончо үйдө кошуна колоңдордун баарын айттырса, бирөө да кошуна кой союп бересиз, анан коймо арап туруптур. Анан бир мындай тың келин жүрөт үйүнүн ичинде.
мындай бул өзү чоң таштан эле да эже могу эле Бишкектин үстүнөн эле. Анан ошол жактан келген келиндей тың келин. Бирок менден бир 3-4 жаш улуудай эле. Анан эле келди, анан эмне керек сага кой сойгонго деди. Анан мен айттым, бутун байлаганга жип керек. Анан бычак десем, анан күлүп бычактарды алып келди. Бычактардын баары мокок экен. Мен айттым, эчтен эле кайрап алам ташка деп. Анан жипти алдык. Анан айттым, эже эшикке чыгып муустайын дагы, анан үйгө көтөрүп келип эле үйдөн бусуп берейин десем, билбейм. Өзүң кандай кыл, ошондой кыла бер деди. Анан чыктык. Чыгып анан бата кылып, балкондон карап турушат, бата кылышты. Анан койду союп, терисин сыйрып, чагарын тигил келин, камдуу келин экен, чараларына салып, боксогун төгүп, баарын даярдап, анан көтөрүп үйгө кирип, анан кийин бусайын деп анан айттым, кандай кылып бусуп берем дедим. Десем, тиги келин айтты, эмне, бусканда дагы ошондой болобу деп. Анан бүгүн эле сала тургандай бусам, же болбосо сактап койгондой бусам, ар кандай бусам мен дедим. Бул жагынан мастермин десем эле, азыр эжеден сурайынчы деп кетип эле кайра келди. 4 киши келет экен конокко деди. Жок, 3 киши келет экен, эже менен 4, анан мен бияктан тамагын жасап берип турам деди. Анан бул эме баягы ак кой, куйругу узун, куймулчак жок. Анан мен айттым, эми куймулчак чыкпайт мындан. Анан жан башын чыгарайын, кимдер болот десем, тигил келин акыры эшикти карап туруп мага шыбырады, Чыңгыз Айтматов келет. Анан бир досу аялы менен келет экен деди. Анан болду анда. Жамбашты очойто чыгарайын, бир жамбашты Чыңгыз Айтматовго тарткыла, бир жамбашты тиги келген досунун аялына тарткыла, бул жото жиликти досуна тарткыла, кашка жиликти мына эже өзү алсын. Анан кабырганы карчыганын кабыргасы мындай кылып берем деп баарын жасап бердим, бүтүшү кылып союп бүттүм баарын. Тиги чарага сала турган бөлүп алды. Курдак-пурдаканы тиягын бөлүп алды. Анан эле бүттүм эже деп анан колумду жүрсөм, чай ич деди. Жок, чай ичпейм эже дедим. Кетем кайра десем эле. Бутумду кийип алсам, эже 20 сом берип атат. 20 сом ал кезде чоң акча. Менин айлыгым 69 сом эле болчу. Анан албайм дедим, албайм эже десем, анда мен таарынып калам деди. Чорого айтам мен деди. Анан эми чындыгында алгым келип атат бирок. Алгым келбейт. Анан алдым да анан чөнтөгүмө салып алып чуркап келип анан чоролорго алып келип шабашкамда вин алып берип, ошентип Бүүсайра эженин көрмөк турсун, таанымак турсун үйүнө кой союп бергем. Андайында бир кызык болуп калды. Анан жолуккан сайын аябай сонун учурашат. Ошол бир карачы, ошол кезде бир киши да ойлонгон окшойт. Тиги кошунасына барса деле эч ким союп бере албайт, бу жака барса деле союп бере албайт. Ошентип анан бул эми кой сойгон кыргыздар эмне унутуп калганбы, жок болгонбу деген сыяктуу болуп жүргөн экен да. Анан опера балетте бир чоң эме болуп анан кийин опера балет иштегендер айтып атпайбы, өзүлөрүнчө бир 2 кой союп анан тиги жаратылышка чыгабыз деп. Анан опера балеттен кой сойгондар табылбай атса айтыптыр да, ай, филармония Келдибек Ниязов деген жигит бар, алтым эле коюңарды бурчалайт. Чыкырайын ошону десе, анан намыстанып чыкырбай коюшуптур да. Жок, өзүбүз эле табабыз деп. Анан ошентип эжени ошондой көрүп калдым. Таттуу эже менен мына башикешип эле учурашканым болбосо, баягы жакындашып анан аралаша баштадык да. Баягы концертин жасап атабыз, алып барып атабыз, ушинтип репетициясы баары бүттү. Анан опера балетте акыркы күнү болуп атат. Зал капкараңгыдай болуп отурат, бүт эле комсомолдор отурат, саанчы, жаш чабан, жаш сугатчы, шыгылып комсомолдор баары отурушат. Анан ошо күнү эме таратыптыр. Белек. Эми белек эмне аларда? Кытайдын термосы, 3 метр тукаба, 5 пачка индийский чай, комсомолдорго. Ошону кармап отурушат, кечке съезди болгон, мындай көздөрүнөн көрүнүп эле турат да, эртерээк бүтсө экен, кетсек экен деген отурушат байкуштар. Анан баягы концерт башталарда эле барып эле кечинде барып эле ачкыч чечине турган комнатанын ачкычын сурасам, сен Таттуу Турсунбаева менен чечинесиң деп кашайып. Ой, эже менен чечинем десем, ой, эже менен чечинесиң, комната жок. Карачы, тим эле кыйсыпыр болуп атат да. Анан бардым.
Жаман портфелимде костюм болгон эле бир костюм бар. Көйнөгүмдү кийип алгам, галстугум бар. Анан тыкылдатсам ушундай бир коңгуроолуу үн чыкты да, кир деген. Анан эле кирип эле жаман бабкамды көтөрүп эле дал болуп эле туруп калдым. Чалкаман кете албайм, же эмне болон. Эже жайдын ысыгы июль айы терезеге отуруп алып, ич көйнөкчөн отуруп алып, боенуп атыптыр. Эми бир аккуу отурат да, моюнун көрсөң бир карыштан жогоруда айтым эле. Моюнун боеп отуруптур, монтип. Анан эле туруп калдым, далдырап туруп калсам, ай кирбейсиң, эмне турасың деди. Бул чечинген жери бейиш деп койсуңур, мындан жаман жерде чечинесиң, кийин артист болуп калсаң. Чечине бер, мен сени эле карап турмак болом, ары карап деди. Калтырап титиреп чечинип атам, анан чечинип концерт берип баштадык. Ошондо Попов деген болгар болчу. Опера балеттин башкы режиссеру, Болгариядан келген, шыгыл акцент менен сүйлөшө орусчаны. Жумахматов көркөм жетекчи. Анан эле берип атабыз, анан акыркы номер калганда баягы Попов таттуу эжеге айтыптыр. Мен тияк капталда жүргөм. Акыркы номердин алдында таттуу эже орусча барып атат, мен кыргызча. На этом наш концерт заканчивается деп айтып коесуңар. Анан акыркы номер кетет, анан бүтөт деп айтып коюптур. Анан ушинтип атат, айта берели деди. Анан ошону айтып туруп эле тиги номер кетсе эле баягы пам ойноп эле тиягы бийлеп, биягынан эметип атса эле комсомолдордун баары тарап кетпедиби? Көрбөй. Тапырап эле жатып калдык. Бир кезде кыйкырып атат. Жумахматов сөгүнүп тияктан учуп келатат. Мен эсим чыгып костюмумду жыйнап алып качып кетип калдым. Эже калган. Көрсө Европада ошондой экен да. Акыркы номердин алдында ушу менен оюн бүттү деп айтып коет экен. Аяктын эли билет экен. Бир номерден кийин оюн бүтөт. Өлө өзлөрү маданияты туруп кетет экен. Бизде бүттү деген сөздүктөн тапырап жоголот эмеспи мына. Мына ушинтип таттуу эже менен да чогуу, андайын дагы ини эже болуп, жакшынакай байланышта болуп. Эми ошол кашайып ар кимде арман болот дегенде арманды карабайсың. Ошо Бүйсара Бейшеналиева менен деле түшкөнүм жок, сүрөтүм жок. Таттуу эже менен деле түшкөнүм, сүрөтүм жок. Мына азыр силердики жыргал болуп атат, басканыңарда тартып аласыңар. Агест атайын бир фотографтар болчу. Ушундай. Чыңгыз Айтматовдун 50 жылдык концертин алып баргам, ошондо да кашайып эчтеке түшпөптүрмүн, жок сүрөт. Анан ушундай арман кылам мен таңгырай деп. Абдан сонун агай. Эми алгачкы сүйүүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, ким болгон? Силер мени каяка сүйрөп баратасыңар? Эми бала кездеги сүйүүгө Айлыбышка мен 8 класста окуп атканда немис тилден берген бир орус кыз келип калды, мугалим. Анан менин байкем ырсаалы завуч ошонун үйүндө турат. Байкемдин үйүндө. Анан эле үйдөгү жумуштарды кыла коюп эле жанталашып эле жетип барабыз тигиге. Байкемдикине жетип барам. Ал мен барсам эле шакал отургусуп эле немисче сүйлөтүп кирет. Тигин айт, муну айт деп сабагын бышыктагансып. Анан тименен ошонун эле жанынан кетким келбейт да, шыйпактап эле. Байкем урушат, үйгө кетпесиң, бар, малыңа чөп чарып деген. Анан бирдеме кылып эле жетип келем. Агесте сууну дагы чана менен фляг менен ташчу сайдан. Ал суу ташыган менин мойнумда болот. Ошентип жүрөм. Анан индийский кинону көрөбүз. Анан я люблю деген сөздү угабыз тиги кинодон. Анан чоң кишилерден угабыз. Анан ойлойм да, ошол барып эле бир сүйлөшкөндөн ошо я люблю дегенди айтып көрсөм эмне деп айтар экен деп. Анан кайра тартынам. Кудайыр дагы бир сөз айтса, анын жообун эмне деп каяктан табам, эмне деп. Анан ошентип я люблюны айта албай жүрүп, анан эле май айы болуп калды. Каникулга тарап кетип атабыз. Анан айылдагы автобуска салып ийин деп жүгүн көтөрүшүп баратам да, тепкичтен автобуска түшүп баратканда ошо артынан айтып калайын, я люблю деп ошо даярданып атам. Я люблюны дагы келтире албайм, иши тап даяр болуп. Кыргызча түшүнчүмөс беле? Түшүнбөйт да, орус. Анан кашайып
остановкага автобусту түшүп атса эле мектептин нарынга чейин кетебиз деп агайлар кошо түшүп атпайбы. Ошентип ялүү билүүм айтылбай калган ошо бойдон. Эркектин эң жакын досу бул жубайы дейт эмеспи? Жубайыңыз менен кантип таанышып калдыңыз эле? Бул жакшы суроо. 74-жылы Мореке вокзалда гана бир ресторан бар болчу, Ак суу деген. Анан ошондо биздин балдар, музыканттар, эстраданын балдар музыкант ойнойт. Анан биз шыйпаңдап аяка да барабыз. Анан барсак бир 4 отурат, 4 кыз. Татнакай эмелерин ичип отурат, шампанын ичип. А биз сукулдап барганыбыз тиги музыканттарга акча кыстырат элдер, заказ берип. Анан музыканттар ойнойт. Анан эсте калып эле турабыз, башы кешет. Түшкөн акча кичине бар эми бир столго отуруп заказ бергиле деп. Анан барып ошентип шимшип отуруп, эптеп бирдеме ичип жейбиз. Анан ошентип отурсак эле биз уже анда элге мыскыл тамаша менен атыбыз чыгып калган. Эл тааныйт бүт. Анан эле эме келип калды? Шоколад, анан шампан. Тигили столдон жана 4 бизге жибериптир. Могу атактуу жакшы чыгып аткан ырчы куудул балдар деп. Андан алып, анан Кудай берди болуп, анан кийин аларга анан акча түшкөндөн биз заказ берип шампан, анан ошондон таанышканбыз. Анан азыр тамашалап калам, эл такси менен алып барса, лимузин менен алып барса, мен кемпиримди Акталага кетип бараткан мягкий автобус менен алып кеткем деп. Ошо караң акча таап, анан кийин үйдөгүлөргө кабар берип, переговор менен 3 күн күтүп, анан ошо эптеп ошол мягкий автобуска билет алып, анан ошентип алып баргам. Азыр айтып калам, мягкий автобус менен ким аял алып барып атат айылына? А сен мягкий автобус менен баргансың деп. Ал кезде Акталага ошондой мягкий автобус жүрүп, мягкий автобуска түшкөндөр тим эле самолетко түшкөндөй кеп кылчу да, укмуш экен, отуруп алып уктап, ушинтип жетесиң деп. Мягкий автобус деген кандай, жатып барган автобустар бо же кандай? Азыркы эле бул 2 арустар. Мындай чалкалап жатып барасың, отургучу менен мындай жеңил, көп. Азыр деле жүрөт Акталага. Жанагы эле жүргөн автобус, жанагы көлгө жүргөн автобустар. А тияка жол жаман болуп жүрчү эмес да. Анан ошондо биринчи жүрүп, ошол ошентип, а көрсө эме иштейт экен. Бар магазин иштейт экен, ай чүрөк иштейт экен, экөө эме анын баары кемпир болуп калышты азыр. Баса албай калды, бирөөсү такырды. Гастролдогу эсте калган күлкүлүү окуяларды айтып бербейсизби? Эми гастроль бүт эле күлкүлүү окуя да. Жүргөнүңөз эле күлкү да. Талаа түстө бүт күлкүлүү окуу. Ошол Асан Куш Шаршенов барыбыз интермедиа ойнойбуз. Мага бериңиздер деген. Биздин мекемеге үй берилиптир дегенде Шаршенов тиги капталдан бакырып чыгат, мага бергиле, мага бергиле. Кебете статтырык муш болуп чыгат да. Эми ал кезде эл телевизор көрбөгөн эл, сотка потка жок эл, көргөн бакканы качан артист келет, күтөт. Анан ошол артисттин ар бир сөзүнө, ар бир кыймылына, ар бир ырга маани берип отурушат да. Анан Акталада концерт коюп атабыз, Бычан деген жайлоодо. Мындай айдөөш дөңдө бүт эл отурат, ортодо шылдырап суу агып атат, а биякта бос үйдөн биз чыгып келип, суунун жээгине туруп, анан элге оюн көрсөтүп атабыз. Анан баягы интермедианы ойногон атабыз, мага бериңиздер деп. Даярданып ойногон атсак эле, тиги аркабыздан бышылдап бир 2-3 уй өтүп кеткен. Анан анда кубалап калганбыз өчтөп. Анан баягы уй өтүп кетип, анан баягы жерде эле үй бөлүнүптүр, мага уйга тиги бизге үй берилиптир, муну кимге берели дегенде Шаршенов боз үйдөн атып чыкты да, карашым ак көйнөк. Мага бергиле, мага бер дегенде эле баягы 2 уй килейтип чыгып кеттир да, бокко тайгаланып кулап жатып калды. Ак көйнөгүнүн баары жапжашыл. Элдин күлгөнүн айтпа,
берки жакта отурган биз үчөөбүз күлүп сүйлөй албайбыз. Эл тиме кыран катык болуп атат. Боз үйдөгү артисттер кыйкырып атат, эми улантып ойноп кетпейсиңерби? Балекетін ойнай албайсың. Тиги кишинин кебетесин карап эле баарыбыз жыгылабыз. Анан ошентип ошо күнкү концерт ошо менен аяктап бүткөн. Бирок ошо эми. Бул адамдан чыккан өзгөчө адамда, же болбосо феномен деп коет орустарда. Мусаке деген киши болгон экен. Ошол айылга концерт коюп барсак, тиги короо жайлы аябай сон Мусаке деген кишинин үйү. Эми бул киши деп башкармасы түшүндүрүп айтып берди. Анан барып көрөлү деп бардык. Барсак орто бойлуу киши экен. Келгиле, уяга окуй, экөөң кайдан эч? Деп эле таанып кирди, чай берип, кымыз берип, тиме эт коюп алдыбыз катмеле. Анан сизди ушинтип угуп келдик десек, атаңны оозурайын, аны эмгиче унутпай айтып атышабы деп. Өзүм ушундай төрөлгөн экенмин дейт. Могу ички эмелеримде мөөнүм бөлөкчө болгон окшойт дейт. Жайлоодо жүргөндө апам мени эмискенде эмчекти бир соргондо көтөнүм бир бырт деп, эки сорсо эки бырт дей беришкен дейт. Анан уялып, жапсарга барып эмисип келчүкен дейт. Анан чоңойдум дейт. Чоңойгондон кийин чүк ойноп чүкөм жоголуп кетет дейт. Анан мен момча осуруп берсем бир чүкө бересиңерби дейт. Кана осурчу дегенде айткан осуруп берем дейт. 20 десе 20-ны, 10 десе 10 чүк алам дейт. Анан ошентип жүрүп жайлоодон анан кийин тияктагылар, бияктагылар келип анан кийин осураак мелдеш кылалыбы деп анан ошентип козутуп алам дейт. Анан ушинтип жүрүп армияга бардым дейт. Армияга барып орусча нөл болгондон кийин тим эле ар бир эле улам эле кесеге келген орус сабап мени тияка жумшайт, бияка жумшайт дейт. Анан турнике тарттырган болуп калды дейт. Кавказдык ушулар шал болот экен дейт. Тартыла албайт дейт. Сержант сөгөт дейт. Анан мен секирип тартылган сайын баягы өнөрүм кармап бырп дейм дейт. Бир тартылган сайын бырп. Боор эсилип командирге айтты. Командир көрүп анан кийин мени жеңил жумушка коюп койбодубу дейт. Бирөө келсе эле мени чакырат дейт. Турнике тарттыр деп эле. Тарттырып эле баары эле боор эсилип калат дейт. Феномен деген сөздү ошондо уктум дейт. Анан адамдан бөлөкчө жаралган деп. Анан атым өчүп эле феномен болуп калдым дейт. Где феномен деп эле мени чакырышат дейт. Анан армиядан келдим дейт. Анан кайра эле атам жылкычы болчу дейт. Жылкычы болуп калдым дейт. Анан райком бир секретары ушундай мени угуп калып туруп, анан атайын жайлоого келип туруп дейт. Ой, байке, ушундай өнөрүңүз бар турбайбы деп. Анан өнөрүм бар десек, 8 мартка карата аялдардын чоң чогулушу болуп сыйлык таратабыз, анан ошондо бир салют атып бербейсизби деди. Ой, атаңны уятта дейм, келин кыздардын майрамы болсо, анан мен осуруп атсам десем, ой жок, билинбейт дейт. Анан эме дейт, чала ачыган босого, чала ачыган жармага талкан чалып туруп ичип алсам, каалаган убакта жанагын жасай берем дейт. Анан кийин баягы райкомдун жыйналышы болуп төргө мени отургуз дейт. Алдыңкы жылкычы Мусакем келди. Мусакем бүгүн силерди куттуктагантат деп. Анан кээ бирлер тааныйт, баары эле эметип атат. Биягымда райком кыз, 3 секретарь, биягымда депутат кыз отурат дейт. Райком тетиякта кылтыңдап турат дейт мени. Башта мен айтканда баштаңыз деп. Анан баягы зарядты ичип алгам дейт. Келди дейт. Отурам дейт. Отургандан баягы бүгүн биздин райондун кыз кыркыны майрамынан куттуктаган атактуу жылкычы районго сыйлаган Мусаке келиптир. Мусаке сөз издеди дейт. Монтип обдулуп баратканда даң дегенде чаңырып ийди дейт айланайын. Кээси турган терезени карап атышат дейт. Кээси столдун астын карап атат дейт. Эми бомба жарылгандай дейт, граната жарылгандай дейт. Жүрөктөр түшүп калды дейт. Райком бүт качып кабинеттеринде боор эсилип. Анан бардым дейт, атаңны кылгылыктыгын. Анан кийин кайра келдик дейт. Кайра келсек бүт чочуп калыптыр дейт. Эки жакта эле карашат дейт. Эмне жарылды? Десе бирөөсү айтат дейт, терезеден бирөө гранатарга тийди деп. Ал дейт, анан жайлоодо жүрсөк келип калыптыр дейт тиги ким? Райком. Анан көз алаңдаган бир шофер алыптыр дейт, жаңы шофер. Анан кымыз ичип, анан жүрү Мусаке машинага отур, дөңгө чейин узатып коюңузбуз дейт. Анан мага шыбырап атат дейт.
Моуреке көз алаңдаган жаңы шофер өзү эле коркок экен, барданкени бир жазсаңыз деп. Анан макулдап анан мен артында отурам дейт. Анан шайлоонун жолунда мынтип баратканда тиги райком мынтип карап турат дейт күзгүдөн мени. Анан мынтип туруп баң дегенде айланан шофер үрүлдөт, үргүп кете жаздады дейт монтип. Эмне болуп кетти эле чыга калып эле кайра кел дейт, дөңгөлөктөрүм таза экен деп. Bir flakkımız da var ekan bagajnikte. Oşo jarıldı da ayakka jarılgan жок деп. Райком башы кирип кетти дейт монтип. Анан баары эле жакшы экен анан кетти. Анан кийин айтып барыптыр тиги шофер. Тиги райондун борборуна барганда. Көчөдөгү жайлоодон граната тебелеп алдым. Даң. Анан баламды үйлөнттүм дейт. Ой окмуш. Баламды үйлөнттүм дейт. Анан кемпирим айтты, эми көчөгүңдү тыйдет дейт. Бүттү, өнөрүңдө тышта. Келиндүү болдуң. Анан келинибиз абдан сонун ачык айрым ушундай сонун келиндүү болдук дейт. Анан бүт өткөрүп берип эле жөн эле айылда кароолчу кылып койгон дейт. Могу жээкти карап туруңуз Мусаке деп. Анан кечин түштө келип анан кемпир болуп чай ичип отуруп келиним чай берип атат дейт. Анан кыйшайып жетип калыптырмын дейт. Анан уктап калыптырмын, анан баары чыгып кетиптир. Бирөө кыбырап жүргөн дейт. Менин кемпирим экен деп ойлоп турмун дейт. Баягы бардан кем келип калыптыр дейт. Баң десем эле чаңыр бийди дейт бирөөнүн үнү. Карасам келиним экен дейт, жаңалган келин. Эшикке чыгып эле атты минип алып кетип калдым дейт. Кечинде келсем келиним жок дейт. Эмне болду? Ит орун карматыбы дейт. Кемпир эмне болду? Ой, келиндин жүрөгүн чүргөн турбайсыңбы? Сен кеткенден бери тыйылбайт эле, боору эсилип атат. Деп анан Кудага бармай болдук дейт. Келиндин астына. Анан эле келиним өзү жабышып атпайбы дейт. Ата, барданкени жарсаңыз биздин үйгө барганда, кой алдыңа кетейин, кой биринчи жолу куда болуп атсак, шерменде болбойбу дейт. Жок. Мен атамдын агасы каза болуп калган, ошонун кемпири чоң энебиз, аябай белимчи киши. Ошо сиздин жаныңызда болот. Ошол болгондо барданкени жарсаңыз дейт. Анан келиним самалга кымыз чалып алып келип берип атпайбы дейт. Огун даярдап. Анан баягы барыптык дейт, кирип отурганда эле сар кемпир экен дейт, биягыма келип отуруп, айланайын куда, мына Кудайга кошкон куда болуп турбусуң, мунун улуу айкеси менин чалым эле каза болуп калды. Анан ошо бармак, анан тигиндей мындай жакшы экенсиң деп атат дейт. Тиги кудама келиним атасына айтып коюптур дейт, азыр жарат деп. Баары карап турушат дейт. Анан кийин малга бата кылгыла дегенде эле мынтип туруп баратканда баягы кемпир жактан туруп баратканда даң дегенде баягы кемпир орусча сөгүнөт экен дейт. Чочуп барып жүккө бир тийип, жүк кулап дейт. Түшүнбөй калды дейт. Биринчи көргөн кудалардын Кудай эмне болду деп эле бирдеме ыргытыбы бирөө деп. Эшикке чыксам келиним да жок дейт, эме да жок дейт. Анан ошентип бетибиз ачылып калган, могу чай берип аткан келиним дейт. Анан азырчы деп шаршанып турат, барданкен жок эми 80ге келип калдым. Бул өзүнчө бир мөөнүмдө бирдеме бар окшойт дейт. Ошол райком мени чоң доктурлорго көрсөтөм. Бул эми 1000 эмес, миллион кишинин бирөөнөн ушундай болот. Бул сиз бир медицинада чоң ачылыш жасайсыз деп ушинтти дейт. Анан эми ушуну эч жерге кесипке чыгара алышпайт, балдар угуп эле. Анан муну Шамбалага чыгарыңыз деп бир жолу айтышты да, Шамбалага чыгарсаңыз ошо мындай окуя, мындай кубулуш болот деп. Анан ошентип жүрүп, мен өзүм бай күнү телевизор көрүп отуруп, кайра эске түшүп атпайбы? Америкада осуракчандардын конкурсу болот экен. Ким күчтүү осурат, анан үнү тетекке чейин жетет, жетиштүү да аппарат коюлат экен. Мунун осурагы мисалы үчүн 30 метрге угулду, тигиники 70 метр сыйлык берет экен. Эл биякта келип көрүп отурат экен. Анан көрүп отурбай ойлодум да, биз эмне эле уялабыз деп. Мисалы үчүн орустар осурган кишини жакшы көрөт. Кекирген кишини жаман көрөт. Дурак деп. Сен ичиң ашказаның иштебей калды, ошон үчүн кекирип атасың деп. А бизде наоборот, осурганды жаман көрөбүз дагы, кекирсе аш бол деп түмөлө жыргап калабыз. Көрдүңбү? Анан ошондон кийин ойлодум, Мусан байкени ушундай кишилер болгон экен. Мындай деми
феномен деп коет да. Бул чындыгында ошол организми бөлөкчө жаралган да. Чүкөм ойноп атып отуруп калам дейт, анан барып анан айтам дейт. Ким иш чүкө берет 20 жолу отурам деп. Кана отурчу дегенде тык 20 жолу санашат дейт. Бүтө иш чүкөнү алып алам дейт. Карачы. Анан кийин чоңойгондо үнү жанагындай бомбадай болуп ачуу чыгат экен да. Гранатадай жарылат дейт. Жанагы жыйналышта жарылганда аялдардын баары жүрөгү учуп калып турду. Кээсе ойлоп турду, өчөшүп бирөө терезеден граната ыргытып үйдү. А жанагы кемпир тим эле орустун жаман сөздөрү менен чочуган кемпир экен. Анан тигил даң дегенде тигил кыйкырып өкүрүп орусча сөгүнүп атат. Аликтин 2 жашындагы бул. Атасы уста киши эле ошондо өзүнө жараша тертник сагып берген. Мөлмөлүү мыр менен элге таанылган Малик Аликеевди алгач 13 жашында мыскыл жана тамаша алып чыкканын айтып, апасы Калемкаш апа тууралуу эл билели кызыктуу окуясын айтып берди. Малик Аликеев дегенди билип калдым. Ошол өлөрүнө 1 жыл мурун баарыбызды таласка чакырып, анан коляскада болуп калган. Анан бечара же ошону мындай билгенби жагандай айылына концерт койдук. Өзү коляска менен акырын чыгып ырдады, кадимкидей эле ошентип. Анан ошондо апасын көрүп таң калгам мен. Ошондо апасы 94 экен. Эми ушундай тың кемпирди мен көрө элекмин. 40-тагы келиндердей. Казанга өзү этти салдыртып, өзү отун жактыртып, мен кайра казанга от жакканды аябай жаман көрөм. Бир эле калап коюш керек, ошол калаган отун көң күйүп бүткөндө эт да бышып бүтүш керек деп. Карачы, колу жөндөмдүү ус экен. 3 боз үйүм бар деп. Моуреки боз үй үйүндө аппак боз үйлөр эле жийип койгон баарын, эмеректерин. Мына бул Малигиме арнаган боз үйүм деп анан ошондон угуп калдым. Бирөөлөр мен мактасам а киши ой бул апабыз бул эчтеке эмес, бул киши илбирс чапкан киши деп калды. Анан сурадым, ой апа, сиздин да бир өнөрүңүз бар экен, илбирс чаапсыз десем, кимис айтып атат эми. Ооба болгон деп. Калемкаш аты, Калемкаш апа. Анан ал айтып атпайбы, Каракол деген айыл Таластын башында. Караколдун могу башы, Караколдун жайлоосу деп коет. Анан ошосунча Жаңгар деген жайлоодо колхоздун коюн багабыз дейт. Койчу койду айдап кетип, тети кырда жүрөт дейт. Абышкам жакага кеткен дейт. Ал кезде малчылардын хронический оорусу болчу дейт, жакага кеткен мал ал кайра жайлоого чыгыш азап болчу дейт. Анткени ар кимди менчик малын ала кетебиз да, анан аларды улам бири сыйлап, бирөө сыйлап отуруп араң келчү дейт. Ал Маликтин атасы кетип жок дейт. Үйдө неберелерим менен үйдөмүн дейт. Анан эле бул 2003 жылы октябрь айы экен. Анан эле айгыр ар нерсени тиштей бергенден, бээни келгенден кийин айгырды байлап койчумун дейт. Байланып турган дейт. Анан эмнегедир эле иттерди озоңдоп эле тиякка чуркап, бияка чуркап, уйлар мөөрөп, жылкылар кишенеп эле бир кызык болуп атат дейт. Андан мурун баягы чоң жер титирөө болуп, Кудай ырды жер титирөө дагы келетабы дегенсип, чочуп эшикке чыксам эле бир чаар эме айгырга секирип атат дейт, монтип эле. Айгыр тээп атат дейт. Айланып атат дейт, тээп атат дейт, болбой эле секирип атат дейт. Кудай ырбады, Кудай эле. Илбирс деген сөздү туккан эмесмин, көргөн эмесмин дейт. Сүлөөсүн тукчумун дейт. Сүлөөсүн улак көтөрүп кетиптир, сүлөөсүн козу жеп кетиптир дегенди. Ошо сүлөөсүнү кодоп эле баягы түндүк көтөргөн чоң бакан бар, өзүм аран көтөргөн. Барып эле минтип айбат берсем эле кетпейт дейт, секирип тияка кетет, бияка кетет. Момда кыш дегени мышка окшоп кетет дейт. Куйрук айланайын тим эле узун дейт, чубал жейт дейт. Анан эле кайра бир айгырга секиргенде айгыр кош аяктап тепкенде ушу төшүнө тепти дейт. Төшүнө тепкенде мындай жыгылып баратканда мен килейген бакан менен баш тарапка чаап калдым дейт.
Чапсам эле сендиректеп тигиндей кетти дейт. Ошо кезде Анара менен Адилет дейт. Эки неберем, кызымдын балдары. Мен жаныма келип калыптыр дейт. 13 жашар Анараны тигил кайда тура калып секирип келип эле момунда бут жагынан кармап калды дейт. 13 жашар кызды. Ошондо түм эле келиштирип дагы бир башка чаптым дейт. Баягы сойыл менен, бакан менен. Чапсам эле жатып калды дейт. Анан колун чыгарып 2-3 жерине балтырына тырмагы кирип кеттир дейт. Эми ошол тырмак, ошол Анара азыр чоң эле байбиче болуп турат. Өзү айтат, ширеңкени сайганда ширеңке бүт кирип кетчү дейт. Ошо тешикке. Тиги тырмагынын уустусу. Тигил жатып эле калды дейт. Анан өзүмдүн дагы кичине эмелерим бар эле дейт. Дары чөп менен эметип атып, мен сурадым ошо кызынан. Тырык калдыбы десем жок дейт. Тиги дары чөп менен айыктырдым дейт. Анан тиги чабаныбыз дейт, якта кичине кулагы каңырыш эле дейт, чаңырып атам дейт, бери эле кел. Сүлөөсүн келип ит кылып атат барсы десек, ал бир топто түшүп кел дейт, туруп тигини көрүп айтты, ой жеңе бул сүлөөсүн эмес, илбирс бул кокуй. Анан кечинде абышкам келди дейт, абышкам көңүлдүү келген дейт, анан илбирс чапканыңда иши жок дейт, эптеп боз үйгө кирип кулады дейт. Анан нар жакта бир чабан бар эле дейт, мергенчи кыйын. Анан ошого чаптырып тиги койчуун сутtu. Анан ал келип көрүп алып айтты дейт, ойланайын жеңе, Кудай айырбадыбы? Ой кантип чаптың муну деп. Ойланайын, бул сени кошуп бүт айгырыңдын баарын алып таштамак. Бүт баарыңды ит кылмак. Кокуй, Кудай чоң сактаган турбайбы? Деп анан тишин көрүп, куйругунун бирдемелерин көрүп туруп айтты дейт, 4 жашар илбирс экен деп. Анан баягы илбирстин терисин анан сойдуп, анан колум өзү эптүү дейт, аябай ашатып, анан тим эле үлпүлдөйт дейт. Тим эле күнгө койсоң чагылышат дейт, сонун кылып. Көпкө агыш дейт тим эле. Анан сонун кылып анан илетип эметип койгондон кийин жуучулар келе баштады дейт. Бир бээ берели, бир уй берели, мусосун бербейм. Малигим үйлөнсө, ошонун башатына берем деп. Малигиме берем деп. Анан биз жайлоого чыгып кетсек, кулуң сыңгырлар терезебиз сындырып кирип, жүктүн арасынан уурдап кетиптир дейт. Ошентип илбирс жок дейт. Өмүрүңүздүн дээрлик жарымынан көбү чыгарманчылык менен өттү да, эмне жоготуп, эмне таптыңыз? Жоготконуман дагы ошол болгону өзүмдүн ошо Кудай берген кичинекей талантымдын аркасы менен ушул эмелердин баарына жеттим го деп ойлойм.